Ой курстан мойнум үзүлүп калгыр. Каякта жүрөсүң? Жамгыр себелей баштады. Отундарды чаркарга алып кир. Отун суу болуп калса башыңды жулам, деп кыйкырган тайженемдин үнүн укканда чуркаган боюнча отундарды чаркарга ташыганы жөнөдүм. Тайженемдин мындай уу сөздөрүн угуп, ушул үйдө жашап жүргөнүмө 3 жыл болду. Мен 9 жашымда, карындашым Айгерим 4 жаш болгондо, ата-энем бир күндө жол кырсыгына кабылып, бул жалган дүйнөдөн кете беришти. Ата-энемди көргөн акыркы күн дал бүгүн эсимде. Бакышаяш атам үйгө келип, ата-энемди коңшу айылда жашаган кайын атасынын үйүнө батага алып кетип жаткан. Бакышаяш атамдын жубайы Гүкшаяш энемдин апасы өткөн эле. Кой Гүкшкө көз көрсөтүп койбосо куят. Сенин жакын досуңдун аялы болсо катташыбыз жакшы. Апасынын 40 жашында себет кылып барайын деп, апам ошол күнү каттуу даярданган. Дали ошол күн эсинде. Тандырга нан жаап атып, карындашым Айгерим экөөбүзгө токош жаап, сары майга мыкчы май кылып, балдарым, мен келгиче эч жакка чыкпай отургула. Курстан, сен чоноюп калдың балам. Карындашыңды жакшы карап отур, деп дайындаган. Көрсө байкуш ата-энем биз менен коштошуп, акыркы сапарга узаган экен. Бакышаяш атамдын машинасы менен жолго чыккан ата-энем комушу айылдагы Гүкшаяш энемдин үйүнө жетпей, жолдо КамАЗ менен кагышып, үчөө тең кырсык болгон жерде жан беришет. Ата-энемди жерге бергиче мен эмне болуп атканын түшүнгөн жокмун. Атамдын инилери менен таягемдин катарында мен дагы турам. Келген адамдар башымдан сылап, мага боор ооруп кетип жатышты. Карындашым кичинекей үчүн ата-энемдин өргөнү менен иши жок. Өзү менен өзү ойноп жүрөт. Качан гана ата-энемди мазарга алып барып кайра келгенден кийин, карындашым экөөбүз жалгыз калганыбызды сезип, ата-энемди сагынып, жерге жатып алып ыйладым. Элдин баары келип кеткенден кийин, балдарды эмне кыласыңар? Эгер бага албасаңар, балдар үйүнө тапшыргыла, деп кирген айыл өкмөтүнө. Туугандар кеңешип, биз бир тууганыбыздан айрылып отурабыз. Агам менен жеңемдин арбагын чыркыратып, балдарды балдар үйүнө бербейбиз деп, атамдын иниси менен тайкем сүйлөшүп, мени таягем, карындашымды атамдын иниси Асыл акем бакмак болду. Атам 4 уул эле, 2 иниси үйлөнүп элек. Атамдан кийин Асыл акем үйлөнгөн. Ошондуктан Айгерим карындашымды Асыл акем алып калды. Апамдар деле көп бир тууган эмес. Өзүнүн кичүү сиңдиси жана жалгыз таягем бар. Таежем турмушка чыгып, өзүнүн жаш балдары бар. Курстан, бул эми сенин үйүң, биз менен чогуу турасың, деп мени таягем үйүнө алып кирген күнү эле тайженем Созулкан мени жактырбады. Бир туугандарды бөлүп эмне кыласыңар? Экөөнүн тең агасы багып алса болбойбу? Деп тайженем таягем айтты эле. Эжем менин бир тууганым. Эртең элдер бир тууганынын баласын бакпай коюптур, деп сөз кылат. Сенин ишин болбосун Курстан, менин үйүмдө чоңоет, деген таягеме тайженем башка мен жөнүндө ооз ачпаганы менен. Таягем жумушта болгондо мага азап бере баштады. Таякем тайженемдин мага берген азаптарын билбейт. Өзү айдоочу болгон үчүн көбүнчө үйдө болбойт. Таякемдин менден башка 3 баласы бар. Алар апасынын мага көрсөткөн азаптарын көргөн үчүн апасын туурап, ии шүмүрөйгөн жетим деп маскарлап күлүшөт. Алар шүмүрөйгөн жетим деген сөздүн маанисин түшүнбөсө деле керек. Бирок тайженем мени ошентип урушкандыктан алар дагы апасын туурашат. Таякем үйгө келген убакта тайженем мага жакшы мамиле кылып калчу. Акыркы убакта таякем үйгө аз келип, тайженем бар үчүн менден алып жатты. Мени көрсө эле өчү бардай каргап шилеп, баса калып уруп киргендиктен, мектептен үйгө келгим келчү эмес. Стадиондо ойноп жүрө берет элем. Эмнеге кеч келесиңер деп, тайженемдин урушун билсем да, кээ күндөрү кеч келчүмүн. Мектепке барып кыйратып окубайм. Акыркы партада отуруп алам. Классташ кыздар менен сүйлөшөшпөйм. Кийгени кийимим жок, эски кийим кийип келген үчүн классташтарым мени кемсинткендей сезиле берчү. Карындашымды сагынып, Асыл акемдин үйүнө барайын десем, таякем жөнөтчү эмес. Жол алыс үчүн өзүм бара албайм. Эмнеге башкалардын ата-энеси өлбөйт, менин ата-энем өлөт? Эмнеге деп, кээ бир күндөрү эч кимге көрсөтпөй ыйлап алам. Тайженемдин таягын жеп жүрүп, 16 жашка чыкканда үйдөн качып кеттим. Менин үйдөн качып кеткениме тайженем себепкер эле. Мен үйдөн качып кеткен күнү күндүзү өзүм жактырган кыз менен мектептен келе жатсам, өлүгүңдү көрөйүн, үйдө суу жок, сен кыздар менен жүрөсүң, кир үйгө куу жетим, эртерээк деп, бой жетип калган мени жактырган кызымдын көзүнчө чыбык менен уруп, тайженем үйгө кууп кирген.
Мен ошондон намыстанып үйдөн качып кеттим. Мен жактырган кыздын аты Жазира. Ата энеси Россияга иштегени кетип, тайэнесинин үйүнө кирген Жазираны биздин класска келген күндөн жактырганмын. Шаарда окуган, баарына бирдей мамиле кылган Жазира биздин класска келгенден кийин мен Жазирага жагынуу үчүн эски кийим болсо да таза кийип, жакшы окуган аракет кылып жүрдүм. Тайженем мени Жазиранын көзүнчө чыбык менен кууп киргенде, жакында боло турган сынактуу сүйлөшүп келе жатканбыз. Жазиранын көзүнчө уялып, үйгө кирип кеткеним менен, мен бул жерде калбайм. Өзүмдүн ата энемден калган үйгө барам, бул үйдөн качып кетем деп, тайженеме билдирбей качып кеттим. Мен үйдөн качып районго барып, өзүмдүн туулган айылыма кете турган машинаны таап, Асыл акемдин үйүнө барганда, жол киреңизди берем деп айдоочуга айтсам, кимдин баласы экенимди сурады. Мен Асилдин агасы Адылдын уулумун десем, Раматылык, Адыл акенин баласы болосуңго. Сен Тай акенин колунда чоңойгон үчүн сени жакшы тааныбай калыпмын. Асыл акенин үйүнө кетип атасыңбы? Отур машинага. Азыр адам алайын жөнөйбүз. Деген таксист акенин айтканына сүйүнүп, машинага отурдум. Бат эле айылга кете турган адамдар келип, машина чоң жолдо кетип жатты. Бул бала ким? Биздин айылдан кимдин баласы болосуң деп сурагандарга, бул Раматылык Адыл акенин баласы экен, деп таксист мени тааныштырып атты. Кайсы Адыл ака? Баягы Исаак үйүн сатып алган үйдүн ээси Раматылык Адыл акеби? Асил туура эмес кылды. Үйдү сатпай койсо деле болмок экен. Адыл акенин баласы чоңоюп калыптыр, деп сүйлөп атышты. Мен атамдан калган үйдө карындашым менен жашайм десем, үйдү сатып жиберишкен турбайбы? Эмнеге сатты экен? Асил акемен барганда сурайм деп, машинадагыларга ооз ачкан жокмун. Айылга машина кирип келатканда, кичине мезгилим эске түшүп, атам менен ушул таш жолдон эчен ирет айылдын дүкөнүнө барган күн эсиме түшүп, таттуу ойлорго батып кетипмин. Келдип уна, Асилдин үйү деп көрсөткөн таксист акеге. Азыр Асил акемен акча алып чыгып берем десем, жок, тим кое бер деп рахмат айтканымды уктуу билбейм. Машинасын андан ары айдап жөнөдү. Мен ата энем өлгөндө 9 жашта элем. Анда Асил акем чоң атамдын үйүндө турчу. Демек жаны уй салыптыр деп дарбазадан башымды киргизип, Асил аке деп чакырсам, ким деп үйдөн чыгып дарбаза жакка келе жаткан бир тууган карындашым Айгеримди жазбай тааныдым. Сизге ким керек деген Айгерим мени жакшылап карап, Курстан акесизби деп мойнума асылып, эркелеп учурашып калды. Акыркы жолу 3 жыл мурда Асил акем Айгеримди Тай акемдин үйүнө алып барып, ошондон бери карындашымды көрө эле келем. Менден 5 жаш кичүүка карындашым чоңоюп, 11 жашка чыгып, суйкайган сулуу кыз болуп калыптыр. Курстан аке, Тай акем менен келдиңизби деп сураган Айгеримге, жок, өзүм келдим. Асил акем үйдөбү деп Айгеримди ээрчип үйгө кирдим. Асил акем бир жакка кеткен. Жеңем бар үйдө деген Айгеримдин жашоосу деле менин жашоомдон айырмасы жок экенин сездим. Себеби карындашым арыктап, эки жагын жалтактап бир нерседен корккондой болчу. Ким? Келди Айгерим деп чыккан Асил акемдин аялы тыркыйып семирип алыптыр. Мени көрүп, кел, ким менен келдиң? Жөн жай элеби деп жактырбай сурап, сөрүгө төшөк сал деп Айгеримге буйрду. Ооба, жөн жай эле. Карындашымды сагындым, эми чомойдум. Айгерим менен ата энемден калган үйдө жашайын. Карындашымды өзүм карайм деп келдим деп жеңеме айтсам, кандай үй? Ата энемден калган үйдү Асил акең менен Тай акен сатып жиберип, Айгерим экөөңөрдү багып аткан үчүн акчаны бөлүп алышкан. Уккан эмес белең? Тай акең айткан жокпу деп кайра менден таң калып сурайт. Эмнеге сатат ал үйдү? Ата энем мээнет менен салган. Чоңойгондо келип үйүңөрдө жашайсыңар деген го, деп ачууланып кетсем, аны акең менен Тай акеңден сурагын. Мен каяктан билем? Деп жеңем мени жактырбай ары карап басып кетти. Акыл акем менен Алим акем каякта? Мен чоң атамдын үйүнө барып сурайынчы алардан. Деп ордуман туруп жөнөп атсам, карындашым мен дагы барайын деп ээрчип алды эле. Сен тамак жаса деп жеңем карындашымдын мени менен баруусуна тыюу салып койду. Акыл акең жок, Москвага кеткен. Алим акең бар деген жеңеме унчукпай дарбазадан чыгып кеттим. Биздин үй чоң атамдын үйүнөн алыс эмес болчу. Чоң атамдын үйүнө жакындаганда, ата энем салган үйдү көрүп, ичимен сыздаганым менен кире албай, түз эле чоң атамдын үйүнө кирип бардым. Менин киргенимди күтпөгөн Алим акем мени көрүп, Курстан сенби? Кандай, качан келдиң? Кир үйгө деп үйүнө ээрчитип кирди. Алим акем үйлөнүп бир уулду болуптур. Мына менин чоң агамдын баласы,
Айгеримдин бир тууган акеси деп аялына тааныштырган Алим акем менин ал жайымды сурагандан кийин атам салган үйдү эмнеге сатып жиберди деп сурасам, сен уккан жок белең, биз кирише албадык. Таякең менен Асыл акем саталы деп чечиптир. Бир нерсе десе, билесиң, бизди силер аралашпагыла деп койду деген Алим акемдин сөзүн угуп, чын эле сизди алар укпайт дедим. Себеби Алим акем менен Акыл акем, атам менен Асыл акем эне башка. Атасы бир туугандар болчу. Өзүң келип Айгеримди карап үйүндө жашасаң болот эле. Өздөрү билип үйүңөрдү сатып жиберди. Менин колумдан эч нерсе кирген жок деп актанган Алим акем менен бир топко чейин сүйлөшүп отурдум. Курстан аке, Асыл акем сизди чакырып атат деп артынан келген Айгерим мени чакырганда мен барып келейин деп карындашымды ээрчитип Асыл акемдин үйүнө жөнөдүм. Курстан аке, кетпеңизчи, мени кошо ала кетиңиз деп жол катары ыйлап кетип аткан карындашымды үйүбүздү сатып жибериптир. Таякемдин үйүндө мен дагы азап көрүп жашап атам. Эми шаарга барып иштеп, акча таап квартира ижарага алайын. Анан сени алып кетем. Сен ыйлабай тур, деп карындашымды соротуп, Асыл акемдин үйүнө кирип бардым. Кел курстан деп алдыман утурлай чыккан Асыл акем, чоң жигит болуп калыпсың. Кандай, окуулар жакшыбы? Жөн жай эле келдиңби деп сурады. Эмне, баарыңар эле жөн жай келдиңби деп сурайсыңар? Өзүмдүн атамдын үйүндө жашайын деп келсем, сатып жиберипсиз деп Асыл акем айтсам, сен дагы туура түшүн. Силерди бакканы акча кетти. Таякең экөөбүз кийин сен чоңойгондо үй салып беребиз деп ушул чечимге келдик. Дейт камырабай даяр үйдү сатып жибергенден кийин каяктан үй салып бермек элеңер? Ата энем мээнет менен салган үйдү эмнеге сатасыңар деп жиндеп кеттим. Атаңдын оозун урайын. Чоңоюп калган окшойсуң. Азыр өзүбүздүн балдарды багуу оор болуп атканда силерди караганы акча кетет деп Асыл акем мени сөгүп жиберди. Мен дагы айтканымдан кайтпай, анда эмнеге бизди үйдөн алып кеттиңер? Ачка калсак да өзүбүздүн үйүбүздө жашайт элек. Апам өзү усталарды багып, атам улай тебелеп салган үй эле деп ыйлап жибердим. Чоңоюп калып силерди баккан бизге каяша сүйлөп калдысың деп Асыл акем мени уруп жибере турган болуп сөгүнүп атканда, мен сага айтканмын. Карындашымды багып отурасыңар деп рахмат айткандын ордуна сени менен урушуп атат эниң деп сөзгө аралашкан жеңемди көрүп. Ушинтип бакпай эле койбопсуңар. Мен кеттим. Жакында кардашымды алып кетем. Кабатыр болбоңуз. Силерге оордугу тийбейт. Бирок билип коюңуз. Жетимдин үйүн сатып, жетимдин акысын жедиңер. Силерге дагы Кудай бар деп Асыл акемдин каякка кайт артыңа дегенине карабай үйүнөн чыгып кетип атсам, карындашым Курстан аке кетпеңизчи деп алдымда тороп калды. Айгерим карындашым, мен бир айда келип сени алып кетем. Базарга барып араба түртүп акча таап, ижарага батир алам. Сен ыйлабай тур деп карындашымдын бетинен өөп, Асыл акемдин үйүнөн чыгып кеттим. Ошол күнү кечинде Алим акемдин үйүндө жажатып, эртеси Алим акемден жол кире алып шаарга кеттим. Биринчи жолу айылдан чыккан үчүн шаарга барып эмне кыларымды билбей, 2 күндөй паркта жаттым. Кийин өзүмө окшош эч кимиси жок, көчөдөгү балдарга кошулдум. 16 жаш, өткөл мезгилим болчу. Кантсе дагы акча табайын, жакшы окуп билим алайын десем, каякта окуйм? Таякемдин үйүнө барбайм. Андан көрө кандай жол менен болсо да акча табайын деп, жаңы тапкан досторум менен машина уурдап качып, анын тетигин сатмак болуп план түздүк. Биринчи эле уурдаган машинабыз милициянын машинасы экен. Уурдаган күндүн эртеси колго түшүп, 16 жашында 6 жылга камалып кеттим. Малолетка деп бизди жакшы жетеректердин абагына камады. Мени кармаганда ата энем жок экенин айтып, Таякемдин дарегин бергенмин. Таякем келип өзү кылмыш кылдыбы, мойну менен тартат. Мен ууру бол деп тарбиялаган эмесмин деп, мени камактан чыгарып алмак тургай, кайра камагыла деп тергөөчүгө айтып кеткенде, Таяке шашпаңыз, мен түрмөдөн чыгайын, баарыңардан өч алам. Ата энемдин үйүн сатып жиберген үчүн Асыл акем, экөөңөр жооп бересиңер деп ызырынган боюнча калдым. Зонанын малолеткасы болбойт, баары бир түрмө. Ал жерде кайра жаш балдар болгондуктан көбү түрмөгө отурдук. Деп жакшы жака умулгондун ордуна кайра ошол жашоону тандап алышат. Бул жерде өзүнүн авторитети болот. Ал жерде дагы чоңдор отурган зонадай, өздөрүнүн опущенныйлары болот. Мен 2 жылдан кийин чоңдордун түрмөсүнө которула тургандан кийин, бул жакта жакшы отуруп авторитет кармашым керек. Мен өлсөм дагы мени сурабалар, эч кимим жок деп туура эмес жолду тандадым. Бизге тарбиячылар жакшы тарбия берген аракет кылат. Бирок көбүнчө мында мага окшогон ата энеси жок.
Ата энеси болсо дагы ичип карабай койгон көчөдө калган балдар. Мага окшогондордун деле статьяңа карап авторитет күтө баштайсың. Ал жерде дагы тартип бузсаң карцерге камайт. Эгер сен мында оңолсоң оңолуп кетесиң. Бирок ал жерде көбүнчө оңолгон эмес. Кайра авторитет кармап, кайра түрмөнүн ичинде тартип бузуп карцерге түшүшөт. Мен 2 жыл бул жерде отургандан кийин чоңдордун зонасына которулдум. Биринчи барган күнүм эсимде. Мени зонадагылар кергенимди мен келгиче уккан менен баары бир статьямды сурашты. Мени менен кошо келген соттолуучуларга кадимкидей сигарет, чефир даярдалып, положенец сходняк кылып, зонанын тартибин түшүндүрүп кетти. Мени менен кошо кыз зордуктап түшкөн бала келген. Ал мен болгон жерде отурган эмес. СИЗОдон түз кирген үчүн ага катуу сурак болду. Негизи кыз зордуктаган адам жашы 18ден өткөн кызды зордуктаса, ал кыз подстава кылганына карабай сөзсүз спрос болот. Эгер зордуктаган бала өзүнүн тилине жооп берип, спростон жакшы өтсө, мужиктердин арасында жашайт. Бирок баары бир жолу положенецтин жанындагылар аны сындырат. Положенецтин жанында жүргөндөрдү рядом деп коюшат. Зонада үгөт талаштарды положенецке жеткирбей, рядомдор өздөрү бүтүрүшөт. Эгер бүтүрө албаса, анан положенец аралашат. Эртеси бизди 2 жумага карантинге алып койду. Зонада каралар деп положенецке баш ийген жана председатель деп милициялар менен иштешкен кызылдар, анан блатнойлор болот. Блатнойлор положенецке дагы, кызылдарга дагы баш ийбейт. Мен бул жерде карантинде отуруп кылган кылмышыма тобо кылдым. Зонада карантинди председатель, же болбосо кызылдар башкарат. Ал жерге түшкөндө завхоз сөзсүз зонанын кийимин кийгени мажбур кылат. Зонанын мыйзамы боюнча кызылдар караган жерге положенец аралашпайт. Бирок бир жумада бир жолу положенец рядомдор менен келип, мужиктерден кабар алып, кандай проблема бар, эмне проблема болсо айткыла деп сурап кетишти. Мен карантинде отурганда чачымы алдырганы каршы болдум. Себеби малолеткада авторитет болуп отурган үчүн. Карантинде кызылдарга чач алдыруу мен үчүн туура эмес эле. Кызыл тарап, же түрмөнүн тили менен айтканда, председательдин колунда 200дөн ашык адам болот. Алар зонада 2 мужик урушуп кетсе дагы жазып алышып, милицияларга кабар берип айтып турушат. Каралар тарапта положенец зонадагы мужиктерди баардык нерсе менен камсыз кылып турат. Жардам керек болсо жардам берип, зонанын ичинде положенец тараптан берилген продолдорду бузуп койсо, кара тарап сурап алат. Положенец зонанын ээси катары зонаны карайт. Зонада эмне болсо, положенец жооп берет. Ар бир жердин өзүнүн башчысы. Зонанын тили менен айтканда, ответ болот. Санчастын, свиданка боло турган жердин ответтерине өзүмүн проблемаңды айтасың. Алар рядомго айтышат. Председатель дагы кызылдардын положенец сыяктуу авторитети. Мен карантинден чыккандан кийин барактарга бөлө баштады. Зонада 15 чакты барак болсо, ар бир баракка карантинден чыккандарды 2ден бөлө баштайт. Баракка баргандан кийин бизди сектор күтүп алды. Барак өзүнчө үй. Ал жерди караган адам сектор деп аталат. Сектор сени күтүп алгандан кийин ал жерде сага түшүндүрөт. Кааласаң кызыл тарап койт, кааласаң каралар тарапта бол. Кааласаң рабачага болуп иште деп сени эч ким зордобойт. Болгону сага ошол жердин мыйзамын түшүндүрөт. Ошентип баракка чыккандан кийин жашоо башталды. Зонада кандай жүрүү өзүңө байланыштуу. Эгерде жакшы жүрсөң, мужик болуп жүрөсүң. Мага кызыл тараптан: биз тарапка өт, биз сени кийим менен камсыз кылабыз, жакшы ишке коебуз деп келишкен экен. Мен аларга макул эместигимди айттым. Эгер малолеткадан келбесем, балким мен рабочага тарапка өтсөм керек. Бирок менин зонадан чыккандан кийин күтүп, алар эч ким үн жок. Анын үстүнөн малолеткада авторитет болгон үчүн мен блатной болгум келчү. Блатной эч нерсе иш кылбайт, эч кимге баш ийбейт. Зонада кычырап кийинип алып, сөзүң бардык жака өткөрө алат. Зонага киргенде бир жолу жакшы түшүндүрөт. Ал жерде тилиңе этият болушуң керек. Эч кимди сөгүп салган акың жок. Эгер өзүңдү жакшы алып жүрбөсөң, шныратка конуп, сенин кадыр баркың эч кимге жок болот. Эгер кокустан 2 мужик сөгүнүп кетсе, сектор биринчи мужиктердин сөзүн угуп, анан братвага алып барат. Братвага алып барганда күнөөңдү мойнуна алып, менден кетти, кандай жаза болсо туруп берем десең, жанындагы рядомдор 5 шапалак салат. Ошол сага жетиштүү болот. Андан кийин ойронуп сүйлөп каласың. Зонада аз сүйлө, көп ук деген мыйзам менен жашаган жакшы. Мен баракка барган күнү бирөө бошоп кетип аткан экен. Мен туулуп өскөн айылымды айтып,
карындашымдан кабар алып койчу деп сурандым. Себеби карантинде отурган мезгилде карындашым күндө түшүмө кирип, мени таштап кеттиңиз деп мага нааразы болуп аткан. Макул, кабар алып, сага келем деп түрмөдөн бошоп кеткен бала бир жумадан кийин мага суук кабар алып келди. Мен СИЗОдо отурганда Асыл агамдын үйүндөгү проводдон өрт чыгып, карындашым сыртка чыкканы үлгүрбөй, үй өрттөнүп, карындашым өрттүн ичинде калып кетиптир. Айгеримим менин бир боорум. Сени апам акыркы жолу карындашыңды жакшы карап тур деп мага таштап кеткен эле. Мен эмне кылдым? Ата энемдин аманатына кыянат кылдымбы? 9 жашында бир тууганым экөөбүздү эки жака бөлүп, эки башка тарбияландык. Мен тайженемден азап көрүп атканда, балким сен Асыл агамдын аялынан азап көрсөң керек. Эмнеге мен карындашымдан ажырабайм деп сенин жаныңдан кетпей койбодум экен? Жакында бул аалам менен коштошоорунду билгендей, Курстан аке кетпеңизчи деп менин алдымды тосконунда, эмне болсок бирге болобуз, менин жанымда болсоң болду деп колумдан жетелеп кетпедим экен? Сен али кичинекей балапан элең го. Эмнеге Асыл акемдин эч кимиси өлбөй, менин карындашым өлөт? Эмнеге мен жалгыз карындашыма топурак салган жокмун? Менин түрмөдө экенимди билген туугандарым эмнеге мага келип айткан жок деп башымды жерден албай, көз жашымды төгүп отурдум. Кайсы күнөөбүз үчүн бизди мынчалык жазалады экен деп карындашымдын өлүмү мага катуу тийди. Менин жакын туугандарым мага ушундай мамиле кылгандан кийин мен кимге жакшылык кылышым керек? Жек көрөм, баарын жек көрөм. Карындашым үчүн мен өч аламын деп өзүмө өзүм сөз бердим. Ошол күндөн баштап мен башка адамга айландым. Мен 16 жашында машинаны уурдап кетти деп эң оор жаза 6 жыл берген сот. Прокурордон биринчи өч алмак болдум. Менин бат эле корс мүнөзгө айланып, эч нерсени жактырбай калганмын. Жалгыз карындашым үчүн жашайын десем, карындашым жок. Эми биротоло вараской жашоону тандайм деп ойлондум. Мен түрмөдө блатной болгум келди. Блатной болуу үчүн сөзсүз 2-3 жолу камалыш керек эмес. Биринчи ходка менен блатной болсоң болот. Мен катадагыларга мындан ары вараской түшүнүк менен жашайм. Эч качан милициялар менен кызматташпайм дегеним положенияске жетиптир. Зонада блатной эч качан милиция менен кызматташпайт. Башка мужиктердин көзүнчө милицияга эч качан жакшы сүйлөбөйт. Эч кандай кагазга, документке кол койбойт. Эч качан күнөөсүн мойнуна албайт. Мени чакырган положенияске барсам, положениец жалгыз эмес экен. Жанында блатнойлор, рядомдору менен мени күтүп алган положенец. Башына түшкөн кайгыны уктум. Сабыр кыл. Кандай жардам керек? Волядагы проблемаңды чечкен жардам берем деп сураган. Положенецке баары жакшы. Жардам керек эмес. Проблеманы өзүм чечем деп, мындан ары вараской жашоо менен жашайт экенимди айттым. Зонада ар бир сөзүңдү ойлонуп жашашың керек. Менин вараской жашоо менен жашайм дегеним положенецке жаккандай. Сага тапшырма бар анда. Волядагы братандан бизге тапшырма келип түшкөн. Биздин зонада жогорку кызматта иштеген бирөөнү өлтүрүп келген бирөө бар. Анын көзүн 24 саатта жок кылышың керек деген. Положенецке 24 саат мен үчүн көп. 12 саат жетет мага дедим. Ким ал? Кимди өлтүргөн деген суроону берген жокмун. Ал убакта эми 18ден өткөн мага өзүмдү братага көрсөтүшүм керек деген ой болгон. Кайсы баракта жашайт экенин, ким экенин билгенден кийин мен өлтүрө турган адамды каерден өлтүрсөм экен деп, эч кимдин көзү чалтыкпай тургандай кылып ыңгайын карап, өзүм ишенген балдар аркылуу чакырып, кайсы чоңду кантип өлтүргөнүн ал баланын оозунан уктум. Көрсө атайы жол кырсык кылып башка адамдар өлтүрүп, бул мойнуна алып отурган экен.